Ош мамлекеттик педагогика университетинде 40 жылдан ашуун иштеп келатам. Биздин университеттин багыттары боюнча биз мектепке чейинки дагы анан мектепте иштей турган адистер даярдайбыз. Бул маселе дайым эле биз көңүлүбүздүн чордонунда болуп келатат да. Анан азыр учурда ушул министрлик тарабынан сунуш кылынып аткан 12 жылдык билим берүүгө өтүү жөнүндөгү көз караштарды мен колдойм. Өзүмдүн тажрыйбама таянып, себеби ансыз деле биз балдарыбызды мектепке чейинки 4-класстарда даярдап келгенбиз буга чейин. Буга аябай жакшы түшүндүрмөлөр берилип атат, себеби эч кандай жыл кошулган жери жок. Бул ошол мектептеги 11 жылдык эле ошо 4-класста окуган билимди кошуп 1-класстан 12-класска чейинки билим берүү көтөрүлө деген десе, азыр учурда глобалдаштыруу жүрүп дүйнөлүк стандартка өтүүнүн маалы келди. Ансыз деле биз кечигип атабыз. Кээ бир маселелер боюнча биздин кошуна мамлекеттерде эле 12 жылдык билимге өткөндөр бар. Жогорку класстарда ушул кошумча профессионалдык адистикке даярдагандар бар да. Бул эң туура, себеби мына психологдордун деле айткан көз караштарын, пикирлери менен тааныштым да мен. 6 жашка чыккан бала ушу 1-класстагы, азыркы биздин мектептердеги 1-класстагы программасындагы материалдарды өздөштүрүүгө даяр болуп калат, кабыл алууга даяр болуп калат деген пикирлерди окуп атам да. Мында эч кандай жыл кошулган жери жок. Ошол эле 4-класста окуп аткан балдарды 1-класска кабылдап 12 жылдыкка өтүү жөнүндө сөз болуп атат. Мына учурда өзүбүздүн балдарыбыздын деле келечегине карап көрүп атабыз. Ушу чет өлкөгө чыгып окуганда 1 жыл кошумча окуп калып атышат да. Анан бул дүйнөлүк стандартка дагы ылайыкташуу болуп атат. Азыр анын үстүнө жогорку класстарда биз баягы эле предметтерди кайталап сааттарын узартып окуп отурбай, бир 3 багыт боюнча адис болуп чыгат деген көз караш абдан колдоого татырлык болуп турат. Азыр буга улай эле ошо чаралар көрүлүп атат. Предметтердин санын кыскартуу жөнүндө, кайра карап чыгуу жөнүндө дароо эле быйыл сентябрдан баштап эле 12 жылдыкка өтүү деген болуп аткан жок. Ага чейин даярдык иштери болот албетте. Бирдиктүү окуу программасы иштелип чыгат. Ага окуу китептери каралат, бир системага келет, көргөзмө куралдары даярдалат деп атышат. Мына ушундай даярдыктар менен биз ушу глобалдуу эмгек рыногуна ылайыктуу балдарды даярдап чыгууга милдеттүүбүз да. Биз өтө колдоого ала турган сунуш болуп атат. Биз буга өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып, көз караштарыбызды билдирип, баарыбыз биргеликте ушундай дүйнөлүк стандартка ылайыкташкан системага өтө турган маалы келди. Мен муну колдоймун.